Биздин кайрыбыз урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевичке болот. Ушул Кудай бергендин жааматынан 600дөн ашык адам ушул жерде топтолуп турат бар. Ошонун атынан кайрылып жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул ишти өз көзөмөлүңүзгө алып аягына чыгарып беришиңизди суранабыз. Анын себептерин башында айтып өткөндөй эле, ар бир контейнерге 600дөн ашык киши айына 3 миллион 600 миңден акча төлөп келгенбиз. Анын үстүнө ар бирине да 2 миң кошуп атат. Биздин соцфондубуз бар. Ар бир контейнерлерге өзүбүздүн налогторубуз бар. Андан тышкары эле ошону эсептеп келгенде азыркы эле биздики 10 миңден ашып турат. Дагы кошкондо дагы көтөрүлөт. Ушул жерде тургандар региондордон келип иштегендер, квартирада тургандар, мойнунда кредити бар, проценти бар, ипотека алгандар, жалаң элдин көйгөйүн чечип бергиле. Администрация, базардын администрациясы эл менен иштешкенди үйрөнсүн. Болбосо базарды өзүңөрдүн көзөмөлүңө алып мэрияга өткөрүп беришиңерди биз силерден ошону суранабыз. Туурабы жамаат, ошондой кылабыз. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары, бардыгыңыздарга ысык салам. Азыркы учурда биз Кудай берген базарынын ичинде турабыз. Бул жактан өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүк биздин сатуучулар, ошондой эле биздин жарандар ошо машинанын тетиктерин сатып, ошондой эле машинаны оңдоо менен бул жактан соода кылышат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда базардын администрациясы тарабынан ошол атайын төлөмдөрүн көтөрүүнү азыркы учурда талап кылып атышат жана ошондой эле көтөрүп атышыптыр. Ошонун себебинен азыр бул жакта соодагерлер нааразы болуп, жалпысы президенттик администрацияга ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылуу жолдоп атышат. Бизден алыстабаңыздар, ушул берүүнү сиздерге чагылдырып беребиз. Assalamu alaikum. Мен аты жөнүм Камчыбеков Алтынбек Камалдинович. Биз бул Кудай берген базарга келип иштегенибизге 20 жылдай болуп калды. Азыр бизде бир аз көйгөйлөр болуп, ошо маселе боюнча сиздерге кайрылдык. Мурун 3 миң сомдон төлөчүбүз. 3 миңден төлөп кийин дагы көтөрдү. Контейнерлерибизди алып өзүбүздүн акчабызга контейнер койдурду. Булардын кылган иши бул жерге шибенге төгүп берди, ошол үчүн акча алып атат. Эч кандай договорубуз жок, эч кандай кагаз бизге берген эмес. Ушул боюнча чара көрүп бериңиздерди биз суранабыз. Или мамлекетке өтсүн базар, мамлекетке төлөйлү. Анан бир адамдын кызыкчылыгы үчүн биздин төлөгүбүз келбей атат. Соода жок, машина чачтырбай атат. Эч кандай условия жок. Ошого чара көрүп бериңиздерди биз суранабыз, өтүнөбүз. Мына турган элдин баары каршы. Биз каршыбыз, ошол 6 миң бойдон калсын. Ошол бизде 8 миңге көтөрүлбөсүн, биз каршыбыз буга. Ал соода жок, условия жок, машина чачтырбай атат. 6 миңди зорго төлөп атабыз, ачыгын айтканда. Контейнерлерди да өзүбүзгө койдурткан булар. Соцфонд налогторду дагы биз өзүбүз төгүп атабыз. Ар бир контейнер ККМ коюп койгон, штраф койгон. Канчадан төлөп атасыздар? Кварталны 1800дөн төлөп атабыз. Анан пена коюп коюшкан. Бул боюнча мен администрацияга келип айылганмын. Бир көйгөйлүү жумуш менен, же похорон болуп, же той болуп, айылга кетип бир сылтоо менен төлөнбөй калып, бул жерде болсок бүт эле төлөйт. Ошондой причиналар болуп калат, бул сүткордук болот, муну койгула десек ынабайт. Пена коюп койгон, ким төлөбөсө кул салып култап коет, штраф менен төлөтүп атат. Ошого мыйзам чегинде чара көрүп бериңиздерди биз суранабыз. Assalamu alaikum. Биздин кайрылуу урматтуу мэрияга, өкүлдөргө, жогорку жактарга да. Менин атым Рустам. Ушул Кудай берген базарында иштегеним 2021-жылдан бери иштейм да. Биз келгенден бери эмне өзгөрүүлөр болду? Келгенден бери эле администрация эл менен иштешкенди билбейт экен да, биринчиден. Экинчи себебинен ар бир адам ушул жерде 600дөн ашык адам иштейбиз. 600дөн ашык адам айына где-то 3 миллион 600 миңдей аренда төлөйт базарга. Эми базар бул мамлекет жер мамлекеттик экен да. Ортодон алып туруп эле элге условия түзүп бербей эле базар өзүнөн эле акча алып жүрөт чындыгында элден. Анан үстүнө налог, аренда, соцфонд ар бир ушакта сатуучу өзүбүз төлөйбүз биз. Эч кандай себепсиз эле аренданы кайра көтөрдү да. Биз ошо базардын администрациясына барып талап кылдык.
кайсы мыйзамдын негизинде эмне себептен аренда көтөрүлүп атат десе налог көтөрүлдү деди. Первомайский налоговыйына бардык, аяктан да сурадык налоговиктерден эмне себептен ушундай көтөрүлдү десек, Кыргызстандын мыйзамы боюнча эч жерде налог көтөрүлгөн жок. Ал администрациянын өзүнүн союзуна деп жооп берди бизге. Анан эл требованиясы, элдин талап кылган администрациядан эмне болуп атат? Ошол мыйзамды бизге көтөрүп берсин. Көргөзүп берсин да. Монун себебинен аренда көтөрүлүп атат деп. Азыр 2000 сомдон эсептеген ар бир контейнерден бир топ акча түшөт. Эми ошол акча жеке бир адамдын чөнтөгүнө түшүп кетиш ыктымалы бар. Же болбосо биздин талап ушул мамлекеттин жери болсо мэрия өзүнүн карамагына алсын. Биз мэрияга мэрия канча акча коюп берсе, ушул жерде турган эл мамлекетке төлөгөнгө даярбыз. Жеке бир адам эмес да. Ошону туура так жеткирип беришиңерди суранабыз. Сиз кайсы жылы келгенсиз? 2021-жылы келгем. Ал убакта канча берчүсүз? Ал убакта 6000 сом болчук, бирок соцфонд менен налог жок эле да ал убакта. Азыр эми соцфонд 1700 сомдон төлөйбүз. Плюс ар бирибиз контейнерлерге отдельно налог төлөйбүз. Квартал сайын 1800 сомдон кварталына. Жок, эч кандай келишим алган эмеспиз. ОЗЭК. Эскертүүндө ОЗЭК өрип кетти, 2000 сомдон көтөрдү деп айтып кетти. Ошону мыйзам түрүндө кагаз жүзүндө көргөзүп берсе, эл төлөгөнгө макул болмок да. ОЗЭК буга чейин ошондой эле болгон. Контейнерлерди эле ар ким ушундай алып келип өзү койду өзүнүн каражатына. Канчасы деген кредит алды, процент алып койду мо контейнерлерди. Счетчик коюп берди, счетчиктин акчасын алды. ККМ коюп берди, ККМдикин аны коюп, мамлекет бекер коюп берди ККМчи. Ал жагына вопрос жок, бирок свет коюп берди. Анан базардын кылган эмеси 2000ден көтөрөбүз дейт. Эмне себептен десек, базарды сактап калыш керек деди да. Кудай берген базарын сактап калыш керек деп администрация айтты. Анын видеолору дагы бар. Эмне кылып сактап калат экен? Билбейм, ошону 2000ден көтөрсөк эмне себептен базар сакталып калат. Эми базар бул жер төлөт эмес, эми моякта мектеп, садиктер салынып атат, көчөт акыры. Ошо көчкөндөн кийин мисалы азырта да мамлекет ушу разбордо 600 кишини колго алса, мэрия канча налог, канча аренда төлө десе, ушул жерде элдер биз мэрияга, өкмөткө төлөгөнгө даярбыз. Ушул Кудай берген базарында. Айта бериңиз башынан. Ассаламу алейкум. Менин атым Аскеров Марат. Ушул жайма базарда иштейбиз, автозапчастардыкы. Азыркы убакта биздин ушу мамлекеттен ушу суранып атканыбыз, ушу биздин мурун 6000 төлөчү элек, азыр 8000ге көтөрдү. Биздин эмнеге десе, бул азыркы биз мурун проходторго машина коюп чаччы элек. Азыр анын баарын алып койду. Контейнерлердин үстүндө запчастьтарыбыз бар эле. Анын баарын үйгө ташытып барып койду. Азыр кардарлар келет, сурайт, бизде үйдө десең кетип калат. Турат ошонун бардыгы. Азыр күнүнө пачын ачсак ачтык, ачпасак жок. Соода болуп калат, болбой калат. Азыр чындап келгенде кекиртек үчүн иштеп калдык. Азыр базардагы бизден талап кылып атат, дагы 2000 сом кошуп төлөп бергиле деп. Бирок бизде азыр чындап келгенде бардыгыбыз деле соодасы бары бар, жогу бар. Туура. Анан ошол жагына да кичине бизге жардам катары берип койсоңуздар, өтүнүч ошол бизден жалпы. Айтсаңыз, администрация ушул убакка чейин сиздерге шагылдан башка эмне төктүрүп берди? Эми бул жерде шагылды төгүп бердим, шагылды эсептеп деле балдар көрүштү. Бул деле көп деле акча эмес экен да, мындай эсептеп көрсөкчү. Светти коюп берди, светти ККМ койгондук, айла жоктон эле коюлду. И то анын деле акчасын счетчиктикин биз төлөп бердик. Бизден кайра башында эч кандай эч нерсе деген эмес, счетчикти койду, андан кийин счетчиктин акчасын талап кылды, төлөп бердик. Биз буга чейинки базар эмне өтүнүчтөрдү кылып атты? Мына биз базарды сактап калалы деди, бардыгын сактап келдик. Бирок дагы деле биздин үстүбүздөн ушул нерселер болуп атат. Биз өтүнүчүбүз ушул, бизди базарды мурун 6000 болчу, ошол боюнча калышына ошону эле суранабыз. Сиз кайсы жылдан бери иштейсиз? Мага бир 5-6 жыл болуп калды. 6 жылдан бери ушул убакка чейин 6000 сомдон төлөп келдиң. 6000 сомдон төлөчүбүз. Анан соода боюнча айтсаңыз, болуп атабы? Соода жай, өтө эле жай болуп атат. Азыр мурун жана айтып атабыз го, биз машиналерди киргизип чаччы элек, ошол кездеги киргизген бул керек, тиги керек деп кардарлар келип алып кетчү эле да. Азыр чача албайбыз машина, каяка алып барып чачабыз. Мен өзүм жеке этажда жашайм, квартирада турам. Мен чача турчу жерим жок, даже машина чача албай калдым. Азыр Европадагы жабык болуп атат, товар келген жагынан. Дубайдан товар келип атты эле, Дубайдыкыда согуш болгондугуна байланыштуу аяктан да товар келбей калды.
Биз кандай кылып окат кылышыбыз керек? Уже көп уже бул жерде азыр контейнерлер сатчулар да көбөйүп баштады уже. Бұл жерде 2003 жылдан бері іштейм. Құдайберген базарында башында реализатор болып байкемде іштеп жүргөм. Ал кезде бардық нерсе бүт арзан болчу, аренда арзан болчу. Машина кенен чачылчу. Азыр болсо бүт барын любой жерден кысып салды. Бияғы кысып атабы же тияғы кысып атабы эч ким эчтеке. Биз деле ошо аренданын азабынан ушул 6000 боюнча калышына даярбыз. Эгер 8000 кылып эгер көтөрө турган болсо, пожалуйста, мурункудай машиналарды киргизип берсин, каалаганыбыздай чачкандай кылалы, болгон нерсенин баарын кылалы. Действительно, азыркы менден кийинки айтып чыккан байке турасын айтып атат. Бүт бар үйдө чачылып атат, үйдө болбогон стоянкада чачылып атат. Стоянкага бир жума берет, бир жумадан ашып калса плюс платный уже. Далай пластмасса, жарактуу пластмассанын бары ошол жактан кетип калып атат. Мурун болт сатчубуз, болт эчтеке деген жок. Мына бүт пустой. Бир пожарный киргизип текшеребиз дейт. Бир да пожарный келген да жок. Эчтеке кылган жок. Ар кайсы неменин баарын эле киргизди. Мына бүт бары мына лично мен өзүм немем 6 ай 7 айдан бери жабылып жаткан контейнерим арендасы төгүлбөйт. Эмнеге? Соода жок, бүт бары үйдө, клиент барбайт. Мен ошон үчүн ошол 6000 боюнча мен эл менен чогуммун мен. Конкреттүү 4 талабыңызда. 4 талабым болгон условиясын койсун, аренданы көтөрбөсүн, ушул боюнча калтырсын. Эгер көтөрө турган болсо, эң талабыбыз машинаны киргизсин, мурункудай чачып, мурункудай иштегендей бололу. Болбосо барыбыз эле отурабыз. Мына эртең менен бери 500 сом соода алдык. Мына мен лично 500 сом соода алдым мына. Саат 8'de келгем, азыр саат 4 болду уже. Аз кээ бирөөндө пачымы жок отурат азыр мына. Соода жок, эл жок, клиент жок. Мына болгон бул жерде сатуучулар элебиз. Алуучулар деген жок. Бүт запчастын баары үйдө, үйгө десең барбайт эч ким. Кээ бирөөнүн үйү алыста, кеминден Карабалтадан чатышат, алып келе алышпайт. Тоже алып келиш доход болуш керек, анын үчүн алып келиш үчүн. Карабалтадан дагы кеминден да келип соода кылгандар бар. Бар. Алыс жерден келгендер бар. Мына менин талабым ошол. Калтырса калтырсын ошо боюнча. Болбосо 8000 кыла турган болсо анда машина киргизсин мурункудай. Ассаламу алейкум. Биз Кудайбергенде иштегенибизге 9 жылдан өттү. Мурун 3000ден төлөчүбүз, андан кийин 6000ге көтөрүлдү. 6000ден төлөй баштадык. Ал убакта соода такыр башка болчу да. Азыркы соода менен салыштырып болбойт. Бир туугандар. Анан не дейсем, мен лично өзүмө жооп берсем, өзүмдүн талабым 6000 бойдон калганы жакшы. 6000 эле бойдон калтырып бериңиздер, администрация. Лично өзүм жөнүндө айтсам, мен айына 67000 кредит төлөйм. Өзүм биринчи группа инвалидмин. Эки омуртка жок белден. Свидетельство. Анан Садыр Нуркожоевич, сизге жетсин ушул нерсе. Администрацияны ордуна келтирип бериңизди суранабыз. Дагы эмне дейсем? Чын-чынына келгенде мына мен эртең менен саат 9'da келгем, азыр 1 сом соода кыла элекмин. Туура. Аны элден эч кимден сурабайт. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, базар кантип атат, тигинтип атат, мынтип атат деп администрация биз менен эсептешпейт. Бир келип элге кайрылганын көрө элекмин администрациянын. Биз барабыз, ишибиз түшсө бүтүрөбүз. Бир келип жок дегенде базарга айланып администрациянын кишилери. Момундай кылган атабыз. 8000ге көтөргөн атабыз. Кандай дейсиңер деп эл менен эсептешсе, анда можно эле да. Ошолордун астына машина чачтык. Андан кийин келди, келип туруп бояктан мэриядан өкмөттүн кишилери келди да, бул жерде порядок кылабыз деп, анда ал убакта бир блогер келип тартып кеткен, эсимде жок. Келип боягын баарын кылай экен, вообще условия жок экен деди. Ана хорошо деп администрация чогултуп элдин баарын. Момундай контейнерлерди коебуз деди. Коебуз дегенде биз вопрос бергенбиз. Бул контейнерлерди кандай кылып коебузуңар? Кайсы условия менен коебузуңар? Өзүңөр коебузуңарбы? Же биз коебузбу? Кандай кылабыз?
Ошол убакта айтты, бизде где-то примерно 20 контейнерибиз бар. Биз 19 менен 18 рядка коюп берип баштайбыз деди. Калганына биз эч кандай гарантия бербейбиз. Жумуш керек болсо, өзүңөр контейнер өзүң алып келип койгула деп айткан. Биз ошого макул болуп алып келип койдук. Анан кийин ошол менен иштеп аттык. Мен келген неме жылы 5000 аренда болчу. Анан да келип условно эле келип сүйлөп келип 1000ден кошулат деп 1000 сомдон кошуп кеткен. Биз ага макул болгонбуз. Бирок ал убакта машинаны жануска коюп чачтык. Эми ал жерде мисалы ички тетиктер бар да, пластмассалар бар. Анан аренда чыгып калчу, чай пууска чыгып калчу. Мисалы мен Карабалтадан барып келип иштейм, мен жол кирем чыгат, тамак ашым чыгат мисалы. Ошондой нерселерди жаап кетчү. Ал биринчи эмес да, көпчү. Эми азыр мындай кылып коюшту. Билбейм, каяктан чачасың, эмне кыласың, өзүң ишиң. Сен контейнерге киргизесиң, сыртка чыгарасың, соодаң болобойбу? Короче, мындайча болуп атат да, контейнер жап да, короче, аренда бер деп атат, болду. Ушундай болуп атат да эми. Мындай условия болбойт да негизичи. Бизде деген бала бакыра бар. Мисалы мерде азыр жаамат турабыз да, мисалы монча жаамат турабыз, ушунча жаамат мисалы бала бакыраны багып атат. Ар биринде ипотека, кредит деген бар. Мисалы да бүт ар бир кишинин өзүнүн расчеттору болот да, мисалы жашоого дегенчи. Бияка аренда берем дейт, жол кирем дейт, тамак ашым дейт, балдарыма кийим кечек дейт, кредитим ипотека дейт. Кээ бирлер бар, үйгө жетпегендер бар мерде мисалы. Үйгө жетпей ипотека алгандар бар. Анын расчету бар. Азыр келип алып туруп, эч кандай договор жок, эчтеке жок эле, биз базарды сактап калабыз. 2000 сом кошуп атабыз деди. Биз ал боюнча барып сүйлөштүк. Эмнеге силер 2000 сом кошуп атасыңар? Десек биз базар сактап калабыз деди. Бул базардын тагдыры чечилген уже давно эле. Буякта мисалы үчүн строение жүрүп атат. Азыр мисалы буякта строение жүрүп атат, мисалы мектеп, садик дегендей. Сиз айткандай бер Мини-оборонанын жери негизи, военныйлардын жери. Бул жерге деген өкмөттүн планы башка. Биздин кайрыбыз урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевичке болот. Ушул Кудай бергендин жааматынан 600дөн ашык адам ушул жерде топтолтурат бар. Ошонун атынан кайрылып жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул ишти өз көзөмөлүңүзгө алып аягына чыгарып беришиңизди суранабыз. Анын себептерин башында айтып өткөндөй эле, ар бир контейнерге 600дөн ашык киши айына 3 миллион 600 миңден акча төлөп келгенбиз. Анын үстүнө ар бирине да 2000 миң кошуп атат. Биздин соцфондубуз бар. Ар бир контейнерлерге өзүбүздүн налогторубуз бар. Андан тышкары эле ошону эсептеп келгенде азыркы эле биздики 10 миңден ашып турат. Дагы кошкондо дагы көтөрүлөт. Ушул жерде тургандар региондордон келип иштегендер, квартирада тургандар, мойнунда кредити бар, проценти бар, ипотека алгандар. Жалаң элдин көйгөйүн чечип бергиле. Администрация, базардын администрациясы эл менен иштешкенди үйрөнсүн. Болбосо базарды өзүңөрдүн көзөмөлүңө алып мэрияга өткөрүп беришиңерди биз силерден ошону суранабыз. Туурабы жамаат, ошондой кылабыз. Так, менин атым Садыков Талант Бердибаевич. Кудай бергенде 20 жыл, 2011 жылдан бери иштейм. Бизге да бизде көйгөйүбүз ушул болуп атат. Аренданы көтөрүп койгону. Баарыбыз эле балдар айткандай, бул жерде балдар айткандай эле ар кимибизде кредит деген бар, ипотека деген бар. Небере чөйрө дегендер бар. Мен бул жерде Кудай бергенде өзүм семьяда жалгыз иштейм. Мага да оорчулук болуп атат. Кредит деген бар. Бала чака неберелерим бар. Алардын баарын тамагын, кийимин алып берип туруш керек. Мына бул жерде аренданы көтөргөндө эле эч кандай жөнү жок болуп атат да, булар өздөрүнүн эле баягы кызыкчылыгын карап эле элдер менен бул Кудай берген жааматтар менен эч кандай сүйлөшүүлөр болбой эле өздөрү эле көтөрүп атат. Бул жерде айтып көрсөк, биздин шарт оор. Эч кандай шартыбыз жок. Кышы кыштай суукта турабыз, жайда ысыктай турабыз. Анан бул жерде балдар айтканда бул жерде келип администрациялар келип дагы бул көпчүлүк эл менен кеңешип иш кылбайт. Дагы эмне дейм, анан кийин контейнер самасы бой балдар айткандай баарыбыз өзүбүз койгонбуз. Менчик контейнерлерибиз. Биякта негизи айтып көрсөк, бул жерде эч кандай шартыбыз жок, действительно эле биз менен адам катары деле эсептешпей калды булар. Каалагандай эле кылып атышат, өздөрү билгендей эле. Bir günü gelip tigindey deydi, bir günü gelip bunu götürüp, bir günü gelip tigin alıp.
Бизде эч кандай власть болбой атат, элдер менен кат жакшы эме болбой атат. Ошол армандар бул жерде көп. Балдардын баары эле бул жерде иштеген балдардын баары кыйналып иштеп жүрүшөт. Эптеп эле. Ушул Кудайберген базарындагы аренданын көтөрүлүшү боюнча болуп атат. Бул аренда деген ушу мен келген жылдар мен деле келип иштегениме бир 5-6 жыл болуп калды. Ошо кезде 6 миңден төлөчү элек. Ал кезде бирок соода такыр башка болчу. Ортого машиналар коюлуп чачылчу эле. Мисалы сиз деле өзүңүз деле моенга запчасть деп келсеңиз, машинаңыздын чачылып аткан машинасы запчасть турса көрүп ошондон тандап алып кетчү эле да. Азыр эми менде эч кандай условия андай жок bizde. Бизге как будто Кытайдан коробка менен келген запчастьтай кылып койду дегендечи. Биз эми ал коробка менен келбейт да. Контейнерге жийип койгондочу. Алдан чоң-чоң детальдар болот. Аны баткыра албайбыз. Бир машина чыкканда бир контейнер толуп калып атат. Анан өткөндө былтыр ушундай болду, мына үстүлөрүн тазалады. Өзү көрүп атасыңар азыр биздин базардын кейпин. Ошо тазалаган кезде айттык биз андай, биз эми үстүнө контейнер койгула деди. Койгон күндө деле бизге шартыбыз жок. Анда коюп бергиле дедик. Болбой эле алдырды, тазалады баарын теңчи, тазалады. Ага деле макул болдук, көндүк акыры. Жана бул энди мына коллегаларым айткандай башында, азыр мисалы квартирада жашагандар мисалы балконуна коюп чачабы машинаны. Өзүңөр ойлоп көрүлө мына. Жер үйдө жашагандар да кичине баягы чачкан чачып атат. Стоянкага болсо бир жума уруксат берет, андан кийин күнүгө платный болуп кетет. Кымбатчылык болсо өзүңөр көрүп атасыңар мына азыр Европада эмне болуп атат. Аны элдин баары көрүп турат. Бүт баары жабык, границанын баары запчасть келбей атат. Эртең күнү ушу эл эле кыйналат кайра эле биздечи. Если мына азыр бизде тартып бүткөндө муякта базар тартып койгула, базардын кебетесин. Эгерде условияны түзүп берип, как положено бүт баарын түп-түз кылып коюп берип, үстүлөрүн жаап берип, сонун кылып, астын бурчакта кылып турган ошону требуйт этсебиз, анда макул болот элек да. Анан моундай эле бир шагыл төгүп коюп, 2 кама шагыл төгүп коюп турган кайра мот 2000 сомдон кошо берген туура эмес го деп ойлойм да. Стоянканы болсо мына, стоянканы башында ошо 20 сомдон алчу эле, жана айтып өттү башында. Биздин деле угушубуз бар дем баягы угат экенбиз биз ар кимденчи. Ошону мына мэрия өзү келген, мэр город өзү келип ошондон стоянканы ачып берген, баарыбызга бекер кылып. Бул бир. Ошол бекер болгондон кийин мына арадан бир 4-5 ай өттү. Андан бери эми мына азыр Кудайбергендин могу базардын башынан, тияк башынан жаап атат кайра. Трос керип атат, эртең менкисин. Моякта иштегендер бияка кирбегиле дейт. Тетяка койгула машина, сыртка койгула деп атат стоянкагачы. Андай укугу жок болуш керек буларда негизичи. Булар эми ушенге кайра шлагбаум койгон табы биз деле түшүнбөй атабыз да. Эртең менен келсе киргизет, запчасть жүктөп келебиз, жүктөп чыгыш керек бияктан. Анан кандай болот эми биягы түшүнбөй атабыз да. Ошон үчүн аренданы ошо мурунку боюнча 6000 сом кылып калтырсын. Менде Эльвира Суравалдиева мына азыр депутат. Өзү билет жакшы. Өзү ушу базар түптөгөн ошо Эльвира Суравалдиева негизичи. Эльвира Суравалдиева мисалы тияктан айтса, элдин камын ойлоп жакшы сүйлөйт. Действительно, эгерде элдин камын ойлосо 2000 сом кошпой туруп, наоборот 1000 сом кемитип 5000 кылып берсин мондай заманда.